жаш деп алдымызға қойып беріп, маска қойып алып, оның артына жашын алып өзсіз қарасы жоқ. Ескерісінше, алдына аябай тәжірибалы инсандарды қойып, осылардың арасында жаштарды араластырып, birinci ondukta ben size gayet koyuyorum. İki kızımız, bunlar толыққанды талапкерлер. Баяғы аял киши квотасына болгондук үчүн эле толукканды өздөрү бир районду шаарды алып талапкер болуп бараткан азаматтар бар. Булар толукканды баса бере берет. Мисалы бизден 4-чү орунда бараткан кызыбыз Сатарова Айгүл деген кызыбыз, бул Дейлек Сүрүктү, Дейлек району Сүрүктү шаарынан жападан жалгыз талапкер. Толукканды деп баса бере берет. Екінші позицияда баратқан, 8-ci орында баратқан қызыбыз 26 жаштағы Оразай Норматова деген қызыбыз. Бұл сыртта уақытылы иштеп аткан, Россия аймағында иштеп аткан біздің жарандарыбыздың берген сунушу талабы ушул болду. Бизден ушул талапкерлерди араңыздарға кошуп депутат кылып берсеңиздер дегенде. Екіншісі жаш жигит Мирлан деген жигит ушундай болуп баратат. Мындайча айтканда, биздин негизги койгон талабыбыз ушу мыкты тажрыйба менен жалындуу жаш экөөнү аралаштырып, өтө профессионалдуу кеңешти коюш. Бекман Сарсанбеков, Белдик медиа. Сизге берейин дегем. Sonuç haysansız negizler bunu akıtı misal uşul Temirgen Başmayan çoğu biriktirinizler, Kırcantar Özbarıslar birek. Hem uşul Temirgen Başmayan ökümsörün koşulganızlara komçulukta çoğunluğunda talpını jarapıldatta misal aytkanda ökümsörün urun göz karашчылыктар таптакыр эки башкача өзүнчө эле азыр ökümsörün бирик кетсиңиздерге эмне себеп болот? Эми көз караштар таптакыр башкача деп айта албайбыз. Биринчиден баардык саясатчы болгондон кийин алардын бир максаты болот Кыргызстандын келечеги. Кыргызстандын келечеги ар кандай көз караштагы азаматтардын баарын бириктиргенге мажбур кылат. Айрыкча бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда Кыргызстанды көрүп турасыздар. Кагаз жүзүндө гана болбосо мамлекеттүүлүктүн жок экендигин соңку пандемия ачыктан ачык көрсөтүп койду. Өкмөттүн чабал экенин көрсөтүп койду. Парламенттин алсыз экенин көрсөтүп койду. Сабатсыз экендигин көрсөтүп койду. Ошондуктан анча-мынча көз караштар ар кандай саясий партияларда эмес, бир үй бүлөдө дагы болот. Bir үй бүлөдө. Эгер 4 аябай жакшы достошкон достор болсо, алар дагы той өткөрүүдө болобу, же башка иштерде акылдашып келген болсо, төртөөнүн пикири башкача чыгып калат. Бул мыйзам ченемдүүлүгү. Бүгүнкү көз караштар дал келбей аткан болсо, эртең дал келип калат. Заман ошону мажбур кылат. Сондуктан жанагындай болуп көгөрүп эле отуруп албастан, кайсы бир деңгээлдерде биз канча жылдан бери жарыялап келатабыз. Ушул баалуулуктарды ким тең бөлүшсө, өлкөнүн келечеги үчүн ушул көз караштар менен болсо, биздин эшигибиз ачык дедик. Ошондуктан биз Кыргызстандын келечеги үчүн бербай турабыз. Айтпайбыз, кошумча. Көп учурларда айтып атат, эми баары билишет, биз активдүү түрдө оппозиция болуп, Бакиевдин ушул учурунда оппозиция, катуу оппозиция болчубуз. 7 апрель окуясында ошол бир топ адамдар шейип кетти. Анан Мадумаров менен кантип бардың деп суроо берди деп, ала бербесе да журналисттер берип атат да. Мадумаров 2009-жылы октябрь айында Коопсуздук кеңештин секретары болуп турганда бир топ маселе боюнча дал келишпей, атайын расмий билдирүү жасап, өзүнүн арызын жазып, ошол багыттар боюнча, саясат боюнча топ келбейт деп кетип калган. Апрель окуясында Мадумаровдун эч кандай ал жерде тиешеси жок. Мен келгенден 6 айдан кийин болду. Кийин Атамбаев келип, ошол премьер-министр болду, андан президент болду, ал дагы Бакиев менен өкмөт башчы болуп иштеген. Бул киши дагы алар деле, башкалар деле иштеген. Ошол учурда эгерде максаттар, багыттар түшүнүктүү болуп турса, бардыгынан кийин анандай Данияр Үсөнов келгенде, Максим башкарганда
алардын баардыгын кетти. Аларга макул эмеспиз депчи. Азыр кандайдыр бир жерден кайчылаш табабыз десеңер, мен ойлойм таба албайсыңар. Мен бүгүн дагы съездде айттым өзүмдүн сөзүмдө. Бир топ маселелер боюнча биз көп жылдан бери сүйлөшүбүз, көз караштарыбыз бар. Бир дал келет, депутат болуп да жүргөнбүз. Кээ бир талаш маселелер бар. Бүгүн деле. Ал эми мыйзам ченемдүү нерсе. Дагы сурооңго туура тизде кечирим сурайм. Айтсаңыз Темир Агамбаев, эгер жашыруун болбосо буга чейин дагы кайсы партияларга барып көрдүңүз, негизи азыр Шариповду бир да партия кошуп атты деген дагы сөздөр айтылып сүйлөп атат да. Жок, мен эч бир партияга барган жокмун. Бирок биз башында эле айтканбыз. Менин көз карашым бүгүнкү күндө оппозициячылык көз караш. Биз ошол кеңири коалиция топ болсо деп бир топ сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Бирок ал сүйлөшүүлөр жыйынтыгын берген жок. Мен дагы айтып коеюн, сиз суроо бердиңиз, мен ошого жооп бердим. Июнь айынын башында жаңы дем деп бир чоң коалиция түзөбүз деп аракет кылдык. Текебаев менен да сүйлөшүп, башкалар менен Жанар Акаев менен да сүйлөшүп, мен келип, мына Мадумаровго 3 жолу келип сунуштадым. Башка саясатчыларга да сунуштадык. Бирок ата мекендин желегинин астында эри коалицияга түзүш болбой калды. Мен алар менен урушканым жокмун, аларды жамандаганым жок. Мен өзүмдүн принцибимдин андай жок. Андан кийин биз кеткенден кийин Адахан Мадумаров менен бир топ жолу сүйлөшүп отуруп, бул чечим да мен үчүн оңой болгон жок. Анткени мен эң башында ушул чоң коалиция болсо деп үмүттөнгөм. Мен бүгүнкү бүтүн Кыргызстандын желегинин астында түптөлүп аткан кандайдыр бир маселелерге жооп да. Мен daha жооп берип коеюнчу. Бул суроо. Чындыгында биз Егемен Кыргызстан партиясы менен жана айтып өттүм, 3 ай мурун бул биздин партиянын чечим чыккан, кандай барабыз, ким менен барабыз. Мен бир топ партиялар менен сүйлөшүп чыктым. Оппозиция эмес, позициясы бекемирээк партиялар менен. 3 айлык сүйлөшүүдөн кийин биз бүтүн Кыргызстанды тандап алдык, себеби бекем, позициясы бекем, бийликтен көз каранды эмес. Мисалы азыркы оппозиция партиянын көбүндө тилмесин бийликтин макулдугу менен түзүлгөн. Ошол жагынан топ келишкенден кийин биз ушул бүтүн Кыргызстан партиясы менен баарыбызды чечтик. Бүгүнкү күндө ачык айтыш керек, бүтүн Кыргызстан партиясы менен Темир мырза дагы ошол сөз айтайын деп атса, негизги оппозициялык күч, оппозиция блокко айланды десек болот. Бүгүнкү шайлоодо бийликте. Siz Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарысыз. Убактылуу кызматка кетип шайлоого бүтүн Кыргызстан менен барган. Бүтүн Кыргызстан шайлоого оппозициялык маанайда партияга катышып жатат. Бул партия кошулгандан сиз азыркы мамлекеттик бийликтин саясаты менен макул эместигиңизди билдирет. Биринчиден, бул парламентский шайлоо. Бул президенттик шайлоо эмес. Биринчиден. Экинчиден, мен жаран катары парламентте мурунда депутат болуп жүргөндө дүйнө жүзүндө практика парламент оппозициячыл болуш керек аткаруу бийлигине. Ошондо акыйкат көп болот. Мен бүгүнкү күндө аябай кейимде, что жылдан жылга парламент начар болуп баратат. Элдин мүддөсүн аткарбай атат. Чиркек дейсиңби, кандай дейсиң, ушул элдин эмесин аткарбай, таза шайлоо болбой, подкуптар болуп, башка жолдор менен келип, криминальный парламенттик партийный система болуп калды. Ошого каршы күрөшүш керек. Бул негизи элдик парламент болуш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, көп партиялар бүгүн өзүнчө эле айтып атышат. Биз бийликчилбиз, биз бийликти коргойбуз деп. Акаевди дагы Алга Кыргызстан коргой алган эмес. Бакиевди да Ак Жол коргой алган эмес. СДПК болсо Атамбаевди коргой алган эмес. Мына түрмөдө жатат. Калгандар качып жүрөт. Бул парламентте эч кимди эметпей таза шайлоо болсун деп, мына мен коопсуздук кеңешинде иштеп атып, өлкөбүз коопсуздук, мирдий, жакшы мамлекет болсун деп өзүм чыгып атам. Себеби
Мына өзүңөр билесиңер, таза шайлоо болбой, арты менен 2 жыл революция болду. Таза шайлоо болбосо, эртең кандай болот? Кайта мародерство болот, кайта жанагындай көп уруш талаш чыгып кетпесин деп, биз ошого мына мурунку премьер-министр, мурунку төрага парламентте тажрыйбалуу кишилердин баарын алып чыгып, экинчи ондай парламентте чемпиондер келбесин деп атат. Экинчиден, кайсы гана эмени фейсбукта ачпасаң, кайсы жаңы таап алсаң, айтат, Райымдын партиясы келатат. Мыйзамдагы уруу Коля Киргиздин партиясы келатат деп. Кайсы маалда жашап атабыз биз? Ошого тоскоолдук кылыш үчүн биз мына бүтүн Кыргызстан партиясынын алдына келип, ошону токтотолу деп атабыз. Эртең бирдеке болуп кетпесин деп атабыз. Бул парламенттин аябай чоң конституционный эмелери бар, праволары бар. Өкмөт түзөт, эртең кандай өкмөт түзөт? Криминалдый өкмөт түзүлсүн деп атабыз. Причем тут жанагы аферистер. Биз бата алдык президенттен, эч ким бата бербейт. Эч кимди колдобойт, только эл. Бирок биз азыркы жанагы жагдайда бүгүнкү күндө 20 000 сомдон берип атат. Тиги подкуп болот дегенде токтотушубуз керек. Ойлонушубуз керек. Мына 25 жылдан бери бийликте турган Лукашенко акелип атат тиякта. Анын баарын көрүп атабыз. Ошол жагдайга дагы келип калбайлы деп кооптонуу менен айтып атабыз. Ошон үчүн биз бүгүн элдик партия болобуз деп, мына адилеттүүлүк болсун деп чогулуп ушу аттанып атабыз. Биздин артыбызда только эл болот. Европада сиз айтып атпайсызбы, парламент жылдан жылга алсыз болуп баратат депчи. Эми ошол эле парламентте мисалы ушул жерде отурган ушул баардык ушу мырзалар жүрөсүздөр, Асаматовичтер, сиздер деле мисалы. Эми ошону парламент алсыздап баратканына ошого сиздер ошол жакта жүрөсүздөр да. Сиздер ошол жерге азыр кайра парламентке барышта моралдык кылмыштар барбы? Мисалы кайра эле мурунку эле жүздөр болуп атат, жаштар жок, жаштарды алып келесиздер эле, кайра эле мисалы негиздеги элди тажатып атасыздарбы дегеним го. Мында да биз бүгүнкү күндө парламентке көп жылдан бери мүчө эмеспиз. Мына тургандар көп жаңы жүздөр келатат. И парламенттин ичинде активный өзүнүн намысын эл үчүн иштеген мына жигиттердин баардыгы кайта биз чакырып атабыз, ошолор менен чогуу жүрүп атабыз. Мурунку парламентти шопур түзгөн, Шумахер деп коюшу. Ошолордун баардыгы азыр биримдикте, мекеним Кыргызстанда, ошол эле Кыргызстан партиясында, эми замандашка да кирип алышыптыр. И вот 4 партия айтып атат, биз президенттен бата алдык деп. Бунун баардыгы калп, эч кимге бата берген эмес, просто өзүнчө эле аферист болуп атышат. Анан ойлогон эле чоң акча. Акчанын баардыгы каяктан келип аткан элдин баардыгы билет. Ошон үчүн биз дагы айтып кетет элек. Мына бүтүн Кыргызстанда ар намысын сатпаган, өз элин сүйгөн жигиттер чыгып атат, кыздар чыгып атат. Биз дагы көп нерсени тарбия беришибиз керек. Анткени көп айтып атат. Силер улуу муун эмнеге чыгып атасыңар депчи. Биз мына 95-жылы биз парламентке келгенде мен 35 жашта болчумун, Агатан 30 жашта болчу. Ошодон бери биз ар намысыбызды сактап, эч кимге кошоматтанбай, мамлекеттүүлүктө жүрүп, мына бүгүнкү күндө жүзүбүз ачык, баарыбыз мына келе атабыз. Мына Темир Аргенбаев премьер-министр болду. Калгандарын карасаң, каякта жүрөт премьер-министрлер? Качып жүрөт, же соттолуп жүрөт, же түрмөдө жатат. Бүгүнкү күндө активный политикага жалаң гана таза кишилер ушу мына бүтүн Кыргызстандын тизмесинде. Ошон үчүн какшалган баардыгы. Опытныйлар. Анан жаш балдарды азыр барып атып, жана бандиттер кулагынан сүйрөп эле акесин окуп атат. Ошон үчүн биз күрөшүп баратабыз. Биздин командабыз аябай жакшы команда. Ушул эле суроо. Рахмат. Ушул эле суроо уруксат болсо токтоп бир так жооп болбой калды да. Аз да болсо сиздерде бир өзүңүздөрдү Кыргызстандын бүгүнкү абалга келип калганына бир жоопкерчилик сезесиздерби өзүңүздөрдү? Кандай болсо да ар бириңиздер буга чейин 5 жылдан бери ошол жолдорунузда иштеп келдиңиздер да. Балким кесиптештериңиздерге тиешелүү деңгээлге жеткире албаганыңыздар үчүнбү? Мындайда аты ким? Садырбек. Садырбек мырза. Могул жерде массалык маалымат каражаттарын өкүлдөрү отурасыздар. Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарынын баары сатылып бүткөн деп айтылат.
Kırgızstanda massалық маалымат каражаттары жоқ деп айтылады. Ар бир массалық маалымат каражаттарынын аркасында бир көпөс отурат деп айтылады. Ар бир телекомпаниянын кожоюну бирден көпөс деп айтылады. Un сатып жүргөндөр, темир сатып жүргөндөр, мунай сатып жүргөндөр. Ал факт. Бирок ал деген сөз массалық маалымат каражаттарынын баары сатылып бүткөн деген сөздөн алыс. Саясат дал ошондой. Акча алмайынча такыр маселемди карабаган дарыгерлер бар. Бирок бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда ач калып, ток калып, үй бүлөсүн көрбөй жүргөн дарыгерлер да бар. Антип айткан болбойт. Дарыгердин баары акча алмайынча дарылабайт деген. Акча алмайынча маселемди чечпейт дейт соттор. Бирок миңдеген соттор бар. Ошол сыяктуу мына жерде отурган ушу саясатчылар ушул жерге алып келди. Жок. Ар бир деңгээлге алып келгенде ошол коом бардыгы жооптуу болот. Четинен жооптуу. Эмне үчүн силер массалык маалымат каражаттарын көпчүлүк бөлүктөрүн айтпайсыздар? Акаевди мактап, актап, жактап жүрүп, кыйкырып жүрүп ошол деңгээлге жеткен. Бакиевди айга күйгө теңеп, ким эле мына сиз уй жылында туулган экенсиз, ошон үчүн алмаларыбыз керемет гүлдөп атат деп кыйкырып жүргөн журналисттер болду да. КТР болду да, ЛТР болду да. Башка гезиттер болду. Ошол сыяктуу биз ар бир инсандын өзүнө карашыбыз керек. Бул Усубалиев менен иштеген, бул Масалиев менен, бул Акаев менен, эмне айда жүрүп келиш керек. Баарыбыз ушул өлкөдө жашайбыз. Ошол сыяктуу мыкты журналисттер бар. Мекен үчүн күйгөн, эч кандай акчага сатылып, заказ макала жазбаган, заказ сюжеттер жасаган. Азыр фейктердин бүтүндөй баары троллдор. Ошон үчүн балам инсандын өзүнөн көз карап. Кеп ким менен кайсы жерде иштеди эмес, кеп эмне жумушап карап. Ушуга басым жасаш. Жоопкерчилигибиз сөзсүз түрдө ушул коомдун активдүү мүчөлөрү болуп жүргөн үчүн биздин бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз бар. Мен жооп берип койдум да, мен кейгеним, мен кайсы гана кызматта иштебейин, кейгеним көбүрөөк иштетпей койду да президенттерчи. Если мен ошондо көбүрөөк иштесем, азыркы айтып аткан сөздөрүм уже башкача уюшкан кылмыштуулуктун көбү түрмөдө отурган эмес. Саясатка бармак эмес. Ошо вор законе деген түрмөдө отурмак. Ошол эле жана партия ачып алып туруп, таможнянын баарын жеген түрмөдө отурмак. Бирок биздин ошо реальный должността болбой калбадык. Биз бул деле президентке айттык, коюп койчу биз камак салган бардыгын. Факттар момунча деп айттык. Бирок тилекке каршы биз ал кызматтарда отурбай калдык. Эси отургузса, биз ошолордун баарын отургузмакпыз. Бүгүнкү күндө шайлоого көп жанагы айтып аткан криминалга тиешеси кишилер вообще бармак эмес. Жанагындай чоң акча менен подкуп кылмак эмес. Азыр акча беребиз деген бүт эле айтып атат. Тиякта мынча акча берет экен, мынча болот экен деп эле барды. Ушунун баардыгы башталганы биз 95-жылы депутаттыкка аттанганда айтчу эле. Акчасын баарын алып алгыла, бирок добушуңарды жүрөгүңөрдү бергиле деп. Ошодон бир туура эмес болуп калган. Бирок аягы эмне менен бүттү? Баары качып жүрөт. Вот ошого биз жол бербейли деп атабыз. Таза шайлоо болсун деп атабыз. Жайына койсун дейт. Эл добуш бергенин сыйлабасын. Кечирип коюңуздар, биринчи аты жөнүңүздөрдү айтып, анан массалык маалымат каражатын айтып койсоңуз. Мақсат Төрегелдиұлы, Азаттық радиосы. Кайсы радио? Азаттық радиосы. Сиз талапкер болуп катталасызбы? Же өзү мындай сырттан колдойт, анткени соттуулугуңуз бар да? Эми биз партиябыз бириктик, партиянын талапкерлери тизмеге кирди. Мен өзүм катыша албайм, себеби мен соттуулугум жөө эле. Бирок тизмеден башка баарына катышсам болот. Дебатка катышсам болот, баягы үгүт материалдарына менин сүрөтүм коюлса болот. Бир гана ошол тизмеге кире албайм. Бирок биздин партиябыз толугу менен ушул бүтүн Кыргызстан менен бирдикте шайлоого аракет кылат. Исхак Абсаматовичке сонун 6-акылыштар сиздин кесиптештериңиздин көбү азыр сиздер айтып өткөндөй эле бир 3 партияга бөлүнүп кийин шайлоого аттанып атканын айтып атат баары. А сиздин алардын артынан барбай, именно Кыргызстандын келаткан максатыңыз эмне болду? Коммунист болсом мен кантип белгиликте экенинен барыш мүмкүн.
Мен ошол жерде Жогорку Кеңеште отуруп сын пикирлерди айтып атсам, Кыргызстандын байлыгын талкуулап уурдап кеттиңер десем, мен аларга кантип кошулам? Биздин партиябыз, Коммунисттер партиясы өзү алдын ала боюбуз бар эле. Болгон эле катышабыз шайлоого деп. Бирок ар кандай себепке байланыштуу биз катыша албай калдык, башталдык. Анан ошондо Адакан Көсөнбаев чакырып, өзүбүздүн көз карашыбыз негизи бир. Мен кичине тарыхты эстетип кетейин. 7 жыл Адакан Мадубаров, Абсамат Масалиев менин атам менен, коммунисттер жетекчиси менен, Элком СОС деген фракциянын чогуу мүчөсү болуп, акаев менен күрөшкөн. Мен да алардын жанында жүргөм. Эл өкүлдөр жыйынында мен болгон, булар мыйзам чыгарыш жыйында. Ошондо көптөгөн азыр айткан көпчүлүк оппозиция дегендер үнүндө чыкпайт эле. Ошондуктан бардык партияларга тандаганда бүтүн Кыргызстандын кылган иштери, кылган аракеттери, акыркы 7 жыл 10 жылдан бери кылган аракеттери туура табылды. Толук кошулам. Кен байлыктан баштап бүгүнкү мыйзамдарга чейин. Мына бул жигит суроо берди, мурунку депутаттар келди. Эми мени эстетип коеюн кайра. Кандай болсо да 6 ай калганда мен депутаттык мандат тапшырдым. Ошол жерде элден кечирим сурадым. Колумдан келбеди, ушул курам менен колумдан келбеди. Канча гана сунуштарды берди, бирөөнү да колдобойбуз. Ким колдобду? Адым башка партиялар аттанган. Мен ишенем, эгерде биздин мына азыркы күчтүү талапкерлерибиз келе жаткан шайлоодо жеңсе, мен ишенем жеңет. Көбүрөөк добуш алса, анда биз ошол мен сунуштаган мыйзам долбоорлорду ишке ашырыш мүмкүн да. Бул кайсы тармак боюнча? Президенттин кол тийбестик боюнча. Мен берген сунушту таптакыр бурмалап башкача кабыл алыштым. Жанагы шайлоо кодекстер боюнча сунуштарымды колдобой баштадым. Байларга таанымал шайлоо болсун деген максат ачык эле көрүнүп турат. Мен ошонун ичинде отуруп көрдүм да, ошол партиянын 38 башка бир партиянын бир күндө өзүнүн кожоюнун сатканын көрдүм. Кээде уялып кетесиң, андай болбойт. Силер журналисттер баарыңар ушул парламент ушунчалык сындадыңар, тилиңерди курчутуп алдыңар ушул темадан. Үйрөнүп алдыңар. Базарга барсаң депутаттар виноват, баняга барсаң депутат, таксиге отурсаң, байке сиз депутатсыз болбойт, и баштайт деп. Бирок Кыргыздын бир жакшы сапаты бар экен. Аягында айтат, бирок байке сиз башкачасы деп коет да. Кандай болсо да мен ошо 100 жылдын ичинде иштеп аракет кылгам. Мен ойлоп атам, канчалык деңгээлде азыр кезек менен берели. Мен аны баа бере албайм, аракеттер жасадым деп койсом болот. Депутаттар 120 ичинде бар эле чемпиондук эмес, аракет кылгандар көп. Андан көбүрөөк баягы итке окшоп түшүнөт, бирок сүйлөй албайт, кожоюнун коркуп. Бүтүн Кыргызстан фракция болуп калса, мен ишенем, парламент переворот болуп, иштей турган парламент болот. Эгер баары бир багытта одобряемость болуп калса, орусча айтканда, бир адамдын балдары болуп калса, анда эч кандай өнүгүш болбойт мамлекетте, жылыш болбойт. Система ошондой калат. Анда бир жаш кары. Мен 60ка чыктым. Мен өзүмдү карыган деп эсептейм. Иш аракетим керек болсо иштеп берем. Анда мен шайлоо табигатты бир аз башкачараак. Мандатын тапшырып кеткениңиз, ошол эми баягы өзүңүздүн депутаттык мөөнөтүңүз бүтөйүн деп калганда тапшырдыңыз деп, ал менен мисалы көпчүлүк эле айтып атпайбы? Масале эмне 1-2 жыл мурун эле тапшырса болбойт деле деп. Мурдараак эле тапшырса болбойт. Анан мөөнөтү бүтүп атканда өзүнүн аброй иштеш үчүн гана прекрасно май айында. Мен чындап айтканда фамилиям Масалиев болгондо, коммунисттер жетекчиси болгондо, анда дешевый пиар керек жок да. Барбыр мен өмүр бою таза иштеген аракет. Май айына чейин мен бир топ мыйзамдардын долбоорун киргизген болчумун. Президенттин аппаратында эле бездер айттым. Анан ушул долбоорлорду ачык, керектүү долбоорлорду баягы орусча айтканда тупо колдогондон кийин ал жерде отуруштун кажети болуп калды. Мен аны ачык айттым, ошол себеп болду. Болдучу, коридорго чыкканда аке байке десең, добуш бергенде шеп айтып отырасың. Андай болбош кетти. Биз сизди сыйлайбыз, сизди урматтайбыз, эмне кылсаңыз, айтсаңыз кылабыз деп, кимге кажет келсе жок кожоюн айтты деген. Ошол принциптен качышыбыз керек да. Эч качан кожоюнду бирге объектор айтат, бирөө да коргогон жокто. Мен дагы кошуп коет элем. 91-жылы 350 депутат болгон 99% коммунисттер болчу. Эмнегедир Абсамат Масалиевди президенттикке эле болуп качты. Астаркаевди 18.000 аскер куралдуу күчтөр коргогон, бир күндө качып кетти. Турманбек Бакиевди ошол эле күчтөр коргогон, бир күндө качып кетти. Алмаз Шершеновди 2017-жылы мен айтканда, ал кишинин кылмыштын белгилери бар деп.
1 жылдан кейін түшүнүп калды, ага чыгырышына келдик. Демек себеп башкача болчу. Ошондуктан эч качан алданбаш. Сиздер шайлоочуларыңыздардын добушун коргообуз боюнча да буга чейинки шайлоолордо бүтүн Кыргызстан тараптан өттү, бирок өткөрбөй койчу деген пикирлер көп айтылат. А бул иретте сиздерге эл добуш берсе, кайрадан эле өткөрбөй калышса, алардын добушун коргоого бир жаңы бир коргооларды ойлоп таптыңыздарбы, эмне бар? Же мурдакыдай эле сиздерге добуш берип алар үйүп кетип кала береби? Рахмат. Биринчиден бул пикир эмес, бул тарыхый фактылар. Аны ошол кездеги Борбордук шайлоо комиссиянын төрагалары өзлөрү билдирип жүрүшүп, айтып жүрүшүп, биз билебиз ал боюнча. Экинчиден добуштарды коргоо боюнча биз ошол маданияттуулуктун, саясий маданияттуулуктун эң жогорку үлгүсүн көрсөттүк. Өз укугуң үчүн жалгыз эле партия эмес, өз укугу үчүн ар бир кыргыз жаган күрөш. Ал бүтүн Кыргызстандын гана укугу эмес, бүтүн Кыргызстанга добуш берген 100 миңдеген жарандардын укугу. Мына ошолор ар кандай жолдор менен коргоого алабыз деп атканда, бизге өлкөнүн бүтүндүгү, өлкөнүн тынчтыгы, өлкөдөгү мондай бир абалдык күч баарында жасалган аракет болду. Бул сапар эгер ошондой иш аракеттер боло турган болсо, мына Өмүрбек Исаков дагы, Темир Агенбаев дагы баса белгилеп айтып кетти. Азыркы да башка. Биринчиден, экинчиден Белоруссиядагы болуп аткан жагдай кыргыз бийлигине коңгуроо болуп кулагына кагылышы. Коңгуроо болушу. Эгерде дале болсо өзүң билемдик менен чечим кабыл алып коем десе, анда биз Кыргызстандын элине кайрылабыз. Укук коргоого биздин укугубуз бар. Мен макул эмесмин деп туруп, өз сөзүбүздү айткан болдум. Ошону менен кыскарталыбы? Жаңы суроолор жок болгон болсо, ишиңиздерге ийгилик, аманчылык болсун.